Чүй облусунда эл аралык террордук топтун 9 мүчөсүн кармады. Алар жардыруу уюштурууну көздөп жатканын атайын кызматтан билдиришти. Кармалгандардын 5-өө чет элдиктер, 4-өө кыргызстандык. Террордук түзүмдүн мүчөлөрү 2017 жылдан бери Сирия жана Ооганстандагы согушчандардын катарына адамдарды тартуу менен алектенишкен. Алар ок атуучу курал жана колдо жасалган жардыргыч заттарды колдонуу менен Кыргызстандын аймагында жардыруу жасоого камынып жатышкан дешти УКМКдан. Бул факты боюнча башка өлкөлөрдүн атайын кызматтары менен бирге иш алып барылууда. Өз кызын бакчада жаздык менен тумчуктурган эне 12 жылга абакта отурмай болду. Башкы прокуратурадан билдиришкендей, окуя ушул жылдын 19 июнунда Ош шаарындагы Бегайым балдар бакчасында болгон. Тарбиячынын жардамчысы болуп иштеген аял 1 жаштагы өз кызын жаздык менен тумчуктурган, аны кесиптештери токтотуп калган. Ош шаардык соту 23 августта энени үй мүлкүн конфискациялоо менен 12,5 жылга эркинен ажыраткан. Айыпталуучу апелляциялык арыз менен Ош облустук сотуна кайрылган. Экинчи инстанция 24 октябрда мурдагы өкүмдү күчүндө калтырды. Кыргыз киносу жакында дагы бир өзгөчө тасма менен толукталганы турат. Ал жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Ак кемесине ремейк. Режиссер Артык Сүйүндүковдун айтымында тасма Шамбала аты менен көрүүчүлөргө сунушталат. Мыкты чыгарма түбөлүктүү болот эмеспи? Андагы окуялар, идеялар азыр мурдагыдан да актуалдуу, деди режиссер. 70-жылы Ак кеме тартылып жатканда Сүйүндүков Москвада эле. Ал Ак кемени тартууну ойлоп жүргөндө Болот Шамшиев тасманы тартууга киришкенин угат. Ошону менен режиссер Ак кемени экрандаштыруу оюнан кайткан. Сүйүндүков Айтматов терүү көзүндө уруксат алганын кошумчалады. Самара Каримова кызматтан алынышы боюнча соц тармактарда билдирүү таратты. Ырчы көрө албастар тууралуу ой бөлүшүп, мүмкүндүк бергенде музыкалык окуу жайды 2 жылда гүлдөтүп салмак экенин билдирди. Өнөр адамы катары музыкалык окуу жайдын абалына жүрөгүм ооручу. Зериккенимден же кыларга ишим жоктон барган жокмун. Тобокелге салып, меценаттарды тартып, проект жазып 2 жылда гүлдөтүп коймокмун. Ойчулдун ою бүткүчө, тобокелчинин иши бүтчү эле. Мейли, насип деген нерсе бар. Менден башка жакшы адам келип оңдоор деп үмүт кылам жана тилектешмин, деди Каримова. Эске салсак, Маданият министрлиги Самара Каримованы жетекчи катары Ныязалов атындагы музыкалык окуу жайдын жамаатына 30 октябрда тааныштырган. Бирок Маданият министри Акылбек Жаманкулов Самара Каримова кызматка мыйзамсыз дайындалганын айтып, тиешелүү буйрукту 1 ноябрда жокко чыгарды. Баса Самара Каримова үчүн кызматка дайындалып, кайра эле анысынан кол үзүү алгачкы тажрыйба эмес. Өткөн жылы ал Сулаймантоо музейине директор болуп дайындалган. Бирок коомдогу чоң талкуудан кийин кызматтан баш тарткан. 27 жаштагы ырчы актриса Самара Каримова Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамын алууга жетишкен. Ал ортодо эстрада ырчысы Нурлан Насип жакынкы күндөрү жагымдуу жаңылык менен бөлүшкөнү турат. Келинчеги Асель Кадырбекова учурда кош бойлуу. Маалыматты ырчыга жакын чөйрөдөгү атын атагысы келбеген булак Калыс медиага тастыктады. Асель учурда 4 айлык кош бойлуу, деди жубайлардын жакынын. Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова ушул жылдын апрель айында баш кошушкан. Шоу-бизнестеги бул окуя бир нече күнгө созулган той, концерттер жана кымбат баалуу көйнөк менен элдин эсинде калды.